Асыл апам өмүрүмдүн тумары, бир өзүңсүң ырыскымды мунары, сенсиз апа бир тыйынга арзыбайт, бул жашоонун мага деген жыргалы деп энелер жашоо башатты. Эненин мээрими, камкордугу бүткүл аламды тынчтыкта кармап турат. Эненин орду абдан чоң жана алардын асылдыгына чек жок. Мен айтам, бул эненин ролу үйдө аябаган чоң. Биринчиден энелер кичинекей чагынан эле мына бешигирин ырдап, кичинекей бала төрөлгөндөн бешигирин ырдап, аябай мээримдүү ырдаса ошол бешигиринде кандай ырдап кандай чоңойсо ошо бала ошондо мээримдүү чоңоет. Чоңондон эле илгери бешигирин ырдап, бала багып, энелердин касиети чоң, кандай тарбия алса үйдөн ошондой чоңоет. Ар бир эне мээримдүү жана апалар өзүнүн билгенин кыздарына үйрөтүп келет. Илгертеден энеден кызга өткөн асыл мурастардын бири кол өнөрчүлүк. Ар бир кыз колуна ийне алып, улуттук кол өнөрчүлүктүн сырын үйрөнүү абзел. Мен уруш убагында ошондо 1-класста элем. Эми биз ал убакта ойночубуз, 1-класстан баштап эле музоо кайтарып, энелердин колун иштен алып, анан апабыз чоңунубуз аябай иштүү болчу. Ошо үйрөтүп ал убакта сайма саялды десе, сайма сайгының деп кичинекейибизден үйрөтчү. Сайма саялды десек, сая турганга эчтеке жок. Этегибизди минтип керип алып, жаман чыт көйнөгүбүзгө этегибизди керип алып, кечке чейин музоо кайтарып, антип момутуп сайманы сайып, мындай сайгыла десе, кайра аны келгиче муну кайра сөгүп, сайманы үйрөнүп алып, музоо кайтарып жүрүп. Жаңылкан Досматова кыргыздын ус чебери. Апабыздын колунан улуттук кийимдердин бир топ үлгүлөрү чыккан. Жеке эле кийимдерди тикпестен шырдак, тушкейиз, курактын бир канча түрлөрү билет. Убагында энелерибиз бизге үйрөткөн, азыр бизден үйрөнөм деген жаштар аз дейт Жаңылкан апа. Ошол анан бир тайнам аябай иштүү эле. Бир тайнам ушундай түнкүсүн ушу тон тигип, койчу деги, тушкейиз, шырдак, кыскасы айылдын баары ошо мен тайнеме келип тоон чепкенди тиктирер эле. Анан биз деген мурдагы убакта деги эле бизди кичинекейибизден эле ошо апаларыбыз, тайнелерибиз тарбиялаганда турмушка чыгасыңар кыздарым, турмушка чыгарда өзүңөрдүн себиңерди өзүңөр камдайсыңар деп койчу. Мен ошо өзүмдүн ошо себимди алып келди, ошо түшкүбүздү өзүм сайдым эле да. Анан ошо мен турмушка чыкканда ошо тайнелерим ошол түшкүбүзүмдү мага кошап келишти. Эне баарынан ыйык, эне баарынан кымбат, эне мээрими, ак сүтү, арылугу эч нерсеге теңдешсиз. Бир эле күнү энелер майрамын белгилебей, ар бир күнү энелерге таазим кылыбыз керек. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат. Эне сага теңдеше албайт эч бир жан, бардык мактоо сизге гана жарашат. Бар болгула асыл зат энелер. Апа кебай, апа таңдай, атып турчу күндө жаркын.